Assalamualaikum. Efir, selamünaleyküm. Efirde bölüşüyoruz sonra. Efirde bölüşüyoruz. Aha. Efirde bölüşüp keteceğiz. Kutman'dan Kırgızstan elim bizim saat boyunca 10'dan 12'ye Türk tuğanlar. Ben sizlerle Bekir Emil Malikovic. Bugünkü temamız Sadrava'nın 5-6-7 yıl murun söylеген intervüsünden azırkı intervüsünden salıştırıp görüyoruz. Burada kantip söylegen, azır kantip söyle otar. Ököz dal gelevi söylegen diyorum. Oşo boyunca tema olmakçı tuğanlar. Oşo boyunca ben bugün efirin koyup veren bu Sadrava'nın oşo söylegen, Isıköl'ün boyunda söylegen intervüsü var tuğanlar. Ben bu kişinin aldar köse maşeni eken men dalilep berem tuğanlar. Men bu kişini aldar köse dep esептейм. Maşenik sebebi bu Kırgız elin aldap biylike geldi, baskınçılık menen. Ошо боюнча бүгүн мына ошону мен коюп берем туугандар сиздерге. Группаларга бөлүшүрсеңер туугандар. Группаларга бөлүшүрсеңер. Bölüşüyoruz gruppalarga tuğanlar, az adamlar kişine görak kirse, ошол эфирди мен коюп берем сиздерге. Ошо эфирди коюп берем туğanlar. Бактар Хасанов, кандай ука? Awağın интервьюсун көргөндүң беле Бактар Хасанов? Ысыкөлдөгү. Az ошону коюп берем. Азыр мен коюп берем. Az ошо интервьюсун коюп берем. Мына туğanдар азына Hazır bu adam girse de koyup vereyim intervüsünü çimençi. Hazır ben şu intervüsünü koyup vereyim tuğanlarımın hazır. Hazır ben şu intervüsünü ben koyup vereyim sizlerge. Hazır ben şu intervüsünü koyup vereyim. Жақсы uqsanızlar. Құрылтайда бийликке коюла турган талаптарыңыз кайсылар эле? Кененирээк токтоло кетсеңиз. Birinci talabımız, kumtor jana başka mamleketteki gen baylıklarının bardığı mamleketin mençigine ötsün degen talap. Ne üçün? Sebebi, mına şu kumtor boyunca alalı, bugünkü günge çeyin 300 tonna altın kazıp alıp çıkıp ketip kalıştı. Bizge kalganı şu 2 tonnaga жетпеген altın oldu. Anısı az gelgensin. Ekologiyamыздың бардығын талқылады. Мына эксперттер бүгінгі күнде келтірген шығымын 180 миллиард доллардың тегерегіндегі санап атышат. Андан сырткары уу калдык сактооч жайда бүгүнкү күндө 100 миллион тонна цианид көлү жатат. Анын тереңдиги 35 метрди түзөт, көлөмү 360 гектар жерди ээлеп жатат. Мунун баары бизге жана бизден кийинки урпактарыбызга башына büyülgün balaya olup kalı odat bunu. Bugün daha geç emez, bunun bari toktatup kalışımız gerek. Sebebi degende, hazır bugünkü günde, kumtörde 600 tonnanın tegeregindeki altın kaldı. Eğer daha bir 5-6 yıl üşüntüp jata bere turgan bolsok, al altındagı barına taşıp çıkıp ketecek, bizge janakı уу kaldık kalkalangan ekologiya kılat, anın bardığın bizdin kийинки gelecekte urpaktarыбыз özünün çöntөгүнөн акча чыгарып, ошо бюджеттен акча бөлүп, жылыга ошол дамбаны бекемдөө иштерине, же болбосо жанагындай ошо экологиялык коркунучтарды алдын алуу нерселерине ушундай чыгым болушат. Бүгүнкү бийлик болсо элди алдап атат. Бизге соцфонд төгүп атат, зарплат берип атат, налог төгүп атат деп. Алардын төккөн налогу, ушул төккөн налог, соцфонд жана башка чыгымдары taşılıp çıkıp ketip atkан altındın 10%'ını daha түзбөйт. То есть кийинки келечек муунга эң болбогондо запасыбыз да калбайт да, мындайча айтканда.
Mına biz ошон үчүн биринчи талабыбыз ушул. Кумтордон сырткары мына жер үй алтын кенин алалы, Иштанбердини алалы, жана Талды булакты алалы, жана дагы башка кендерди өзү алалы. Буларда дагы 5-10 миллиарддын доллардын тегерегинде алтын жатат. Ошону бир $1000, $2000 лицензиясын сатып ийип эле, анан соцфонд, налог, жанагындай зарплата, анан жумушчу орун түзүлүп атат деп атат. Ошонун бардыгын бириктирип келгенде бизге калган пайдасы 10% дагы түзбөгөндүгүнө байланыштуу. Биз бүт барлык кен байлыктарды, ушу мамлекеттин экономикасын көтөрүп кете турган кен байлыктардын бардыгы мамлекеттин менчигине өтсүн, өкмөт өзү иштеткиле деп атабыз. Өкмөт өзү иштете албайбыз деген шылтоон айтып атат. Эшикте 21-кылым. Кадрларыбыз дагы жок эмес. Биздин бардык кадрларыбыз ак үй менен көк үйдө тааныш билиши жоктугунан мына чет мамлекеттерде барып ошо чоң алтын казган, ошо ар кандай кен байлыктарды казган компанияларда иштеп жүрүшөт адисте. Мына ошолордун баарын алып келсе, инвестор деген өзү эле келет, өкмөт менен биргелешип, биздин мамлекетке, өкмөткө пайда кала тургандай кылып иштетип кетсе болот да. Бул жерден айрым саналуу чиновниктер өзүнүн чөнтөгүнө түшө турган пайдага карап, элди жанагынтип иштете албайбыз деген шылтоо менен алдап атат да. Эгерде чындап коррупцияга малынбаган, өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлобогон чиновниктер келе турган болсо, муну жөн гана иштетип кетсе болот. Буган бизнесмендердин, жанагы эксперттердин, ушу тоо кен инженерлеринин, ушу адистеринин көздөрү жетип турат бардыгы тең. Бирок аган бүгүнкү бийлик жол бербей жатат. Экинчи талабыбыз, мына иллюстрация мыйзамын кабыл алдыралы деп атабыз. Мына бизде бир эмес 2 жолу революция болду. 2005 2010 жылдан бери мына 4 жыл өттү. Эч нерсе өзгөргөн жок. Мына ошол революцияга катышкан революционер балдар бүгүнкү күндө сөз кылып жатышат. 3-чү жолу революция кылбасак болбой калды деп атышат. 3-чү жолу революция кылып, чиновниктерди ушу коррупцияга малынган 20 жылдан бери бир креслодон экинчи креслого өтүп, ушу ичип жеп келаткан чиновниктерди качырбай, кармап калып туруп кустуралы деген дагы сунуштарын айтып, ушу жүргөн балдар бар да. Бул болсо, бул өтө опурталдуу көрүнүш болот. Бул жерде жөнөкөй жол менен чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк болбойт. Бул жерде кан төгүлүп кетиши мүмкүн. Ушул кырдаалдан биз кантип чыгып кетиштин жолун сунуштап атабыз. Бул ошо иллюстрация мыйзамын кабыл алуу. Иллюстрация мыйзамын кабыл алганда бир саналуу топ гана келип, өзүнө жакпаган чиновникти же болбосо душмандашып калган адамын бул ушу өкмөттүк ишке барганга жарабайт, ушул коррупционер деп айтыш керек эмес. Бул жерде бул мыйзамды кабыл алынгандан кийин күчүнө кирип иштей баштаса, ар бир жаран ушул чиновниктин үстүнөн болобу, акимдин, губернатордун же болбосо министрдин үстүнөн болобу арыз жазып, баягы фактыларын берип, далилдерин келтирип, сотко берип, ошо сот аркылуу чечим чыгарып, бул ушул кызматты ээлегенге укугу жок деп койсо, мына ошондо биз тынчтык жолу менен, анан мыйзамдуу жолу менен иллюстрация кылып, ушул чиновниктерди тазалап алууга жетишебиз да. Мына эгерде ушул мыйзам кабыл алынса ушундай болот. 3-чү талабыбыз системаны, мына бүгүнкү биз жашап аткан системаны түп тамырынан бери өзгөртүп, жаңы система, эл үчүн, мамлекет үчүн иштей турган система түзөлү деп атабыз. Мына мен саясатка аралашканым ушу бир 7-8 жыл болду. Ушу 7-8 жыл ичинде бардыгын көрүп билдим. 23 жыл мурунку система ушул түзүлгөн, бул система ушу президенттерге гана ылайыкталып түзүлгөн система экен да. Эмне үчүн дегенде, президент эч нерсеге жооп бербейт, жооп бере турган эле өкмөт болуп калат экен. Анан парламентке шылтап коет экен. Себеби кайсы премьер-министр келбесин, президенттин гана буйругун аткарат экен, андан чыга албайт экен, ал рамкадан чыга албайт экен да. Себеби көз каранды. Же болбосо парламентке көз каранды болуп калат экен дагы. Парламенттин ошо рамкасынан чыга албай эле ошол мамлекеттин кызыкчылыгы эмес, ошо саналуу кишилердин, спикердин, мисалы, фракциянын лидерлеринин, анан президенттин кызыкчылыгынан чыга албай эле 25 өкмөт алмашыптыр, 25 премьер-министр ушу 23 жылда. Мына ошон үчүн биздин мамлекет жакшы өнүгө албай атат да. Биз ушул системаны жоюп туруп, таза ушу эл мамлекет үчүн иштей турган системаны түзөлдү деп атабыз. Бул кандай система? Сунуштап атабыз. Жаңы баш мыйзам кабыл алышыбыз керек да. Муну кабыл алганда шашылыш түрдө эмес, 2010 жылдагыдай, анан бир топтун гана кызыкчылыгы үчүн эмес, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн кабыл ала турган конституция болуш керек деп атабыз. Конституциянын долбоору дагы мына 4 жылдан бери Туугандар, көрдүңүздөр мынабы. Өзүн сүйлөгөн сөзү 2000 канчанчы жылы ошондо
23 yıl bolsa 30 yıl bolsa 7 yıl murun сүйлөгөн сөз экен туугандар. Эфирди бөлүшөт. Ошол жерде айтып атат, Конституцияны өзгөртө турган болсок, шашылышта эмес да, шашылыш эмес. А булар азыркы айткан, мурдагы айткан сөзү менен азыркы айткан сөзү кесилишпей атат туугандар. Мына көрдүңүздөр, мына ошодон эле байкасаңыздар болот да туугандар, мына. Ошодон байкаңыздар, мына айтып атат бул. Ошол эле жер үй боюнча айтып атат, ошол эле кумтөр боюнча ушул айтып атат, ошол 7 жыл мурун айтып атат туугандар. 7 жыл мурун айткан сөз менен азыркы кылган иши кесилишпей атат да туугандар. Неге мен буну алдар көсө мошенник дейм? Себеби мына азыр өзүнүн акыркы интервьюна, акыркы минутасындагы айтып атат. Биз жаңы конституцияга кабыл алышыбыз керек, бирок эл менен талкуу кылып туруп, тез арада өткөзбөшүбүз керек. Талкуу кылып жакшына. А булар бул конституцияны 3 ай, 4 айда эле өткөзүп атпайбы туугандар? Бул айткан сөзүнө дал келбей атат да. Анан кийин жеке кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн мына айтып атат азырдагычы. Сөзүн карасаңыздар, 1-2 топтун үчүн, 1-2 топ үчүн ошолорго ынамдырып жаңы конституция албайлы деп атат. Булар азыр ошондой болуп атат да, 1-2 топ, бир топтун ошол топтун карап туруп, ошолорго эле ыйгарып атат да азыр конституциянычы туугандар. Ошон үчүн туугандар, эфирди бөлүшүп кетебиз туугандар. Мен ушул Садыр Абанын алдар көселигин мен ошол 6 октябрь, 7 октябрда сүйлөгөн сөзүнөн эле байкаганымда баягы алтын калбай калды кумтөрдө деп. Көрдүңүздөрбү? Алтын калбай калды деп сүйлөгөндөн кийин кече 18 март депутаттар комиссия болуп түзүп барып келишти. Ошол жерде эксперттер, специалисттер айтты. Керек болсо ошол кумтөрдөгү баягы мусор деп коет, калдыктары. Ошо калдыктарынан да 100 000 тонна запаста алтын бар, ошолорду иштетсе деп атат. Бизде, значит, бизде ошо алтын бар, бул алдаптыр дейлер. Элди алдап туруп, мен бунун алдаган себебин сиздерге айтып кеткенмин. Бул ошо кумтөрдөн мурда акчасы бар эле, кийин Атамбаев келип бунун акчасын алып койгондон кийин, азыр бийликке басып келгенден кийин 7-синде буга дагы бир 9% акчаны берди. Ошентип унчукпай калды. Азыр болду. Кумтөргө сөз жок. Бул аз келгенсип жер үйдү беринчи. Мына өзү жер үй жөнүндө сүйлөп кетип атат туугандар. Жер үй боюнча сүйлөп кетип атат. Жер үйдү айтып кетип атат. Бул аз жер үй бизге бир да пайда алып келбейт экен да. Мындай айтканда кыргыз мамлекетинин бир да үлүшү жок экен ал жерде. Жөн эле биз ошо Россияга, мындай айтканда Россияга жөн эле берип коюппуз да. Бизге пайдасы жок эле. Буну ойлоо, өзү айтып атпайбы, экологический катастрофа, ошолорду ойлобой, бул мурдагы сүйлөгөн сөзү менен азыркы сүйлөгөн сөздөр дал келбей, элди алдап коюптур туугандар. Ошол мен ошого салыштырып эле кетип атат. Анан мен көп айтып кетип, неге эле жамандай бересиң, Садыр. Мен жамандаш эмес, бул сынап, сын пикир. Мен бул мурдагы сүйлөгөн сөзү менен азыркы сүйлөгөн сөзүн салыштырам туугандар. Кылган ишинчи. Бул мен ачык чындыкты эле сиздерге көрсөтөм. Бул сөздү мен сүйлөгөн жокмун да. Ошол Өскөлдүн боюнда өзү сүйлөгөн. Өзү сүйлөп, эми азыр бийликке басып келгенден кийин, баскынчылык менен келгенден кийин, узурпация власть кылгандан кийин, эми азыркы сүйлөгөн кылган иши дал келишпейт туугандар. Дал келишпейт. Ошон үчүн бул алдар көрсөткөнү мен сиздерге дагы бир жолу тастыктап туугандар. Алданбайлы кыргыз элим, алданбайлы. Бул киши бизди туңгуюктан тыгып, туңгуюктан ошол жерде калтырып коюшу мүмкүн. Бул кишинин колунан эчтеке келбейт экенин биз дагы бир жолу тастыктап кеттик. Бул кишинин акыл эси, билими аз экендигин, төмөндүгүн дагы бир жолу мен сиздерге айтып кетейин. Бул киши геосаясатка да түшүнбөгөн адам экен. Мына көрүп атасыздар. Мына кесте кече биз Ташкентте протокол кол коюп келдик, келишим түзүп келдик дедиле. Кече Башык Маматов деген бала эле ал башкача сүйлөп жүрөт. Экөөнүн сөзү дал келбей атат туугандар. Булар ушу интервьюга чыкканда бири-бири менен сүйлөшүп алса, жок дегенде кеңешип чыкса, мен мынантип айтып койдум эле, сен деле ушинтип айтып койчу деп бири-бирине жеткизип койсо болмок. Мына мен тааныбаган президентиңерге ишениш керек, же Шыкмаматовго ишениш керек. Кимисине ишенсе болот. Ошон үчүн туугандар, булардын сөздөрү дагы, иштери да дал келбей атат туугандар. Бул кыргыз элин алдап канчага чейин биз алданат экенбиз туугандар. Айткылачы, канчага чейин биз алданып жүрөт экен. Мына ушул кыргыз эли ушу президентти, таза президентти тандашты үйрөнсөк туугандар.
Бул киши айтып атат, ошол маалда 7 жыл мурун айтып атат, ошол эле кумтөрдү, ошол эле жер үйдү айтып атат. Экологический катастрофа ошолорду ким ордуна коюп атат. А эмнеге биз азыр ушу кумтөргө международный судка арыз жазып туруп, экологический катастрофа болду го бизде, туура? Ошого бир компенсация алсак болот да. Ошону неге козгобойт булар? Азыр президент келди, боптур. Кумтөрдү улутташтырдан баш тартты. Булчу себеби 9% акчасын алып алды. Озун жапты. 9% акчасын алды дагы озун жапты. Бул деген мурдагы айткан өз позициясын кайткан адам эмес экен да, мында өз позициясын кайтып бере, любой кайсы күн болсо өз позициясын кайтып бере турган, акчага сатыла турган адам ушинтип эле билинип калат да, туугандар. Ошон үчүн бул кишиге мен ишенбөөнү чакырып кетем, туугандар. Бул кишинин президент болгону да мыйзамсыз, бийликти басып алганы да мыйзамсыз. Мен бул ошол чыккан мурдагы 5-октябрдан баягы чыккан указы токтом барды жокко чыгыш керек, туугандар. Президент катары буну тааныбайбыз, кыргыз элин бул президентти мен тааныбаган президент тааныбайбыз, туугандар. Биз канча эртерээк аракет кылсак, туугандар, өзүбүз талап кылып, ошол адамды биз президент катары тааныбайбыз деп бирге кошулуп чыксак, президент катары тааныбайбыз буну деп бирге кол көтөрүп чыксак, туугандар, өзү эле кетип калат. Мына колунан келбейт да иште. Колунан не кокот тийин келип атат. Бул только кыргыз элине зыян келтирип атат. Кез Өзбекстан менен курам деп 1, экинчиси жер үйдү берип 2, үчүнчүсү кумтөрдү улутташтырам деп улутташтырбай кен калбай калды деп. Мына 3, Райым камалат делер, Райым да камалбай жүрөт азыр клиникада. Мана 4, жетим той кетти Кытайга. Мына 5. Bunun кемчиликтерин айтып кетсем өтө көп, туугандар. Өтө көп кемчиликтери бар. Мына Алабукадагы жер кетти, Аксайдагы жер кетти. Ушул бийлик келгенде бардык нерсе кетип атат да. Бул 5 президент мурда бир 25 жылда кылган иштин бул 2 айда ал 5 президенттен ашыкчыраак кылып кыргыз элине зыян келтирип атат, туугандар. Мен өз пикирим бул, туугандар. Мен ошон үчүн туугандарым, мен сиздерге кайрылып кетейин. Келечекте мундарды ойлосок, бала чакка неберелерди ойлой турган болсок, туугандар, талап кылалы. Бул кишиге мыйзамсыз президент, бул кетиш керек. Мыйзамсыз президент иште албайт. Мен айтып кетейин. Мыйзамсыз, туугандар. Качан гана бул кетпесе, туугандар, таза адам келбегинче Кыргызстан ушинтип жүрө берет. Мына керек болсо кесибибизди өзбектерге саттык, жер үйүбүздү орустарга саттык, жетим тонн эми Кытайга беребиз. Мына ошол да, туугандар. Өзүңүздөр анализ чыгарып үйрөнгүңүздөр, туугандар. Мына мен көргөн нерсени силер деле көрүп турасыңар. Мен деле силерге окшогон эле карапайым элмин да. Мен деле ошо карапайым элдин баласымын сиздерге окшогон. Менин ашып кетип аткан дүйнөм жок, туугандар. Мен деле өз тамагым адал менен ушул Москва жергесинде 10 жылдан бери убактылуу иштеп ушул жерде жүрөм. Ушул биздин арамкор чимкириктердин айынан ушулар жакшы иштесе, ушулар өз жоопкерчилигин мойнуна алып жакшыраак иштеп Кыргыз элине заводдорду куруп, жумуш орундарын ачып бергенде, мен бул жакка келбей эле ушул жердеги опыттарым ошо Кыргызстанда иштеп салымым кошмокмун да, туугандар. Бул жерде биздин өзүбүздө Кыргыз элини пейлибиз бузулган, туугандар. Пейлибизди оңдошубуз керек. Пейлибизди жараша президент келет деген. Ошо пейлибиз бузулган үчүн ушул мошенникке биз туш келдик да, туугандар. Бул мен айтпадым беле, бул настоящий мошенник. Мындай айтканда, кыргызча айтканда, алдар көсө болчу. Кыргыз элин алдап туруп, бийликке келип туруп, бийликке келген аз келген узурпация кылып туруп, керек болсо конституцияны өзгөртүп, диктатураны орноштурайын деп атат. Өзүнүн диктатурасынчы. Буга биз каршы турушубуз керек, туугандар. Муну Кыргыз элин чакырып кетем. Эртеңки 11 апрель 2021 жылда мынау жаңы конституцияга каршы добуш бериңиздер, туугандар. Ана мынау саясий маанайда жаткан кугунтук болгон Тилекматка боштондук. Ошо эле Сегизбаевга боштондук. Ошо Сегизбаевди айтып кетейин, Сегизбаевди буну өз убагында туура эле камаган. Мен ошону айтып кетейин. Ошол 2012 жылы бул bir жол отырып чыккандан кийин кече 2017 Казакстандан келген. Казакстандан Кыргызстанга кирип келген жерден туура эле буну камаган, туугандар. Себеби бул көрдүңүздөр, бунун опыты өтө күчтүү экен, элди манипуляция кылып, ошого элди алдап үйрөнүп калыптыр, туугандар.
Себеби bunun kılmış işi kозголгон, буга жогорку соттун өкүмү чыккан. Жогорку соттун өкүмү чыккандан кийин барып туруп bir rayonun sotu менен бүтүн актап койгон, бул туура эмес туугандар. Ошол жерде мыйзамсыз деген жери бар туугандар. Жогорку чыккан соттун өкүмү аркага кайтпайт туугандар. Жогорку соттун чечимин только Европейский судда карайт туугандар. Ошону билип коюңуздар. Ошон үчүн бул кишинин соттолугу бар, биринчиден, экинчиси аферистиги бар, мошенник бул киши, элди алдап, узурпация власти деп, ошол баардык нерсесин кошуп кетип, бул кишинин кылган азы кылмышкерлерин эсептеп берсем туугандар, бул кишиге 200 жыл берсек деле кемчилик болот туугандар. Бул кишинин орду өзүнүн ошо отурган хатасы туугандар. Мен айтып кетейин. Бул кишини биз тааныбайбыз туугандар, президент катары. Мен ушул кыргыз элин чакырып кетет элем. Президент катары тааныбайбыз. Bir муштумга үйлөбүз туугандар. Жаңы шайлоону биз мына бул кишиге импичмент жарыялап, бул кишини эми тааныбайбыз. Эми импичмент да жарыялабайсың, мыйзамсыз президентке кантип импичмент жарыяласың, туурабы? Бул кишинин только ошо өзү эле кеткенин, арыз жаздырып өзү кете турган, өз ыктыяры менен отставка кетириш керек да туугандар, мунучу өз ыктыяры менен. Себеби азыркы биз сын пикирлерди айтып, буга жеткизип, ушу элге жайылсак, ушу сын пикир, шындыкты, акыйкатты жеткизсек туугандар, элдин көзү ачылат дагы, айтат буга. Садыр, сен мошенник экенсиң, бизди алдапсың деп туруп, бул эл буну өзү кайсы ошол алып келген эл, ошо эл өзү узатып коет туугандар. Ошон үчүн мен кыргыз элине дагы бир жолу айтам. 11 апрель 2021 жылы ушул жаңы референдум болот, конституция боюнча референдум болуп атат. Ошол каршы добуш беребиз туугандар. Саясий маанайда отурган куугунтук болгон активисттерге, ошол эле Сегизбаев, Асан Курсат, булардын бирөөсүн да мен жактырбайм туугандар. Бирок как мындай жаран катары солидарность деп коет туугандар. Өзүгүндө ошол как солидарность деп коет, ошо тилекматка ошолор баардыгын кошуп туруп боштондук кылыш керек. Чыгарыш керек булар. Булар жөн эле отурат туугандар. Ошо 5-октябрь, 6-октябрь басып алган бийлик бир өзү. Ушул бийликти ушул адам басып алган. Неге ушул кишиге андай иш козголбойт? Неге Ташиевке иш козголбойт? Именно Курсан Асановго козголот. Ал жерде басып алган жерлер көп. Ошол эле Шыкмаматов ген прокуратураны алган. Ушу Жапикеевди басып алган. Ошолорго деле иш козголош керек да. Өзү садыр премьер-министрликти басып алат бийликти. А эмнеге буларга иш козголбойт туугандар? Ошон үчүн кош стандарт болбойт. Мындай bir позицияда келсек туугандар, биз утуш бизде болот туугандар. Мына көрүп атабыз. Мен бул элге жеткизейин деп атам туугандар. Мен буну жамандаган жерим жок туугандар. Мен кыргыз эли туңгуйукка түшүп, ошол туңгуюктан чыга албай калбасын деп атам туугандарым. Мен айтып атам, мына бул президенттикке барганда эле айткам мен, ошол талапкерин койгондо эле мыйзамсыз барып атат дедим. Неге мыйзамсыз? Биринчиден бийликти басып келди. Мына мыйзамсыз туугандар. Экинчиден мыйзамсыз премьер-министр болду. Мына мыйзамсыз туугандар. Себеби соттолугу бар, судимость бар. Үчүнчүсү президентти отставкага кетирди. Мына да кылмыш. Баа давление кылып атып президентти отставкага кетирди. Мына мен эсептеп көрсөм көп туугандар булчу. Анан бул киши талапкерлигин койгондо премьер-министрликтен кеткен жок туугандар. Премьер-министрде турду дагы, анан талапкерин коюп президенттикке аттандырды туугандар. Ошол тууган. Мыйзамсыздык өтө көп тууган. Буларды мен дагы чакырып кетет элем туугандар. Эсиңер барда, азыр кеч боло элек туугандар. Мына фактыны көрсөтпөдүм, Бактыгүл сага көрсөтпөдүм. 7 жыл мурун сүйлөгөн сөзүн көрсөтпөдүм, туурабы? Мына факт, мен сүйлөгөн жокмун да, буну Жапаров сүйлөп атат. Бактыгүл Иманбек кызы. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Мен айттым, бул бийликти мен тааныган эмесмин, тааныбайм дагы, себеби булар мыйзамсыз. Мен бул өмүр бою болсо дагы мыйзамсыз. Бул кишиге 100 жолу конституция өзгөртүп туруп, 100 жыл срок мөөнөтүн берсек деле иште албайт туугандар. Бул киши элди алдап үйрөнүп калган. Мына ошол. Бул киши мошенник, мындай айтканда алдар көрсөтүп туугандар.
Meyli sadırdı keterdin deyli oradan kim gelet? Gelet turgan adam gelet. Ошол адам келгенде анан көрөсүңөр. Келе турган адам. Ошол менин азыр акыркы мынабы акыркы дейм да. Азыр ушул эфирди токтотоюн тугандар. Мен азыр иштерим бар эле. Men ошону эле салыштырып кеттим тугандар. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. 7 жыл мурун сүйлөгөн сөзү менен азыркы кылган сөзү дал келбей, кылган иши да дал келбей. Ошон үчүн мошенник деп атам бул алдар көрсөтөпчү. Ошон үчүн кыргыз элин дагы чакырып кетем. Көзүңүздөрдү ачыңыздар тугандар. Кеч боло элек, эртеңки келерки жаңы мундарды ойлой турган болсоңуздар тугандар. Мына окшогон мошенниктерди биз талап кылып туруп, өз ыктыяры менен кетиргенге аракет кылалы. Импичмент десек жарашпай калат. Себеби бул мыйзамсыз. Мыйзамсыз президент импичментке кетпейт. Себеби бул өзү турушу мыйзамсыз тугандар. Мен ошол дагы бир жолу чакырып кетем. Эртеңки 11 апрель 21 жыл мына референдум болот тугандар. Ошого каршы добуш беребиз. Биз эски конституция боюнча эле иштей беребиз. Бул жерде конституциянын тиешеси жок. Иштейм деген адам бир айда результатты көрсөтөт. Бул Садыр Абаңар келгенине бир 6 айдан өтүп калды. 6 ayda только Kırgız eline ziyan getirdi. Только ziyan, Kırgız eline ziyan. Men bu Kırgız eline bir paydap geldi degiler men görgön jok. Ne paydap geldi? Bir daha Kırgız eline paydap gelipti. Yer uy satıldı, kumtör ulutlaştırılmadı, jetin to Kıtayga berilip atat. Gel Özbekistan menen kurup atat ana. Только ziyan tuganda. Alabukadagı jer ketti, Aksay'dagı jer ketti. Mına bir payda işap geldi degilerçi men tam berem. Bir payda işlep gelgen jok tuganda. Nege Kırgız eli az kımbatçılık bolup atat misалы? Nege maydın 1 litri 150 son bolup atat Kırgızstanda? Emnege avia kattamlar Bişkek Moskva 60 mindən bolup atat dagı Moskva Bişkek 13 min 12 min men uçup atat tuganda. Oşonu özüңүздөр суроо бердиңиздерби tuganda? Oşonu суроону берип özüңүздөр анализ чыгарсаңар болот tuganda. Эмнеге унчукпай отурабыз? Күнөө өзүбүздө tuganda. Özünüz şu adamda alып келдиңер mi? Oşağa özünüz жоопкерчиликке алышыңыз керек. Kim şaylasa? Bu kişinin şaylagan emesmin. Bu adamdı men mıйзамсыз deyim. Bu adamdı prezident katары tanıgan emesmin. Oşon üçün men her bir efirimde söylөгөндө Sadır Ağa, Sadır Zek dep söylem. Oşon üçün tugandar. Men prezident татыктуу prezident болгондо men bu ошентип prezident Kırgız Respublikanын prezident dep söylemekмин да. Men антип söylөбөйм. Себеби мыйзамсыз. Tanып алган президент. Ошон үчүн мен дагы Кыргыз элин чакырып кетем. Көзүбүздү ачабыз тугандар. Көзүбүздү ачабыз, талап кылабыз. Неге искусственный Кыргызстанда азык-түлүктүн баасы көтөрүлдү? Эмнеге искусственный авиа каттамдардын билеттеринин баасы көтөрүлдү? Ошол карап туруп, ошол унчукпай турган күнөө өзүбүздө тугандар. Өзүбүздө күнөө бардык. Ошон чыгып биз талап кылганыбызда тугандар. Эмнеге мынабу каттамдар кымбат болуп атат? Ayva biletler. Ne üçün? Oşöyle Moskva, Bişkek 12 min, Bişkek, Moskva 60 min. Oşo suronu özünüzdörgö berdingizler mi? Oşo suronu özünüzdörgö beriңиздер dagı anan talap kılыңızlar tuğanlar. Mağa okşoyle sizler de öz pikiringерди aytkın, sın pikiringерди aytkıla tuğanlar. Ema jaşırganda emne? İşte alıp aytattı, görüp aytattı, kolundan kokot deyin gelip aytattı. Только oşo Ubudka, Kırgız eline Ubudka ap geliyordu da bulçu. Только ziyan. Men Kırgız eline payda ap geldi dese men taң kalam bu. Bul kişi Kırgız elinin düşmanı katarı men sanap kaldım. Sebebi только oşo yer uy, kumtör, jetim to oşondo oynese. Mına karapayım elin baldарын kamap atat tuğanda. Mına Tilekmettim neye kamadı tuğanda? Oşo jetim to'nu korgop çıkkan üçün Facebook'a 4 post yazıp koygan eken tuğanda. 4 post. Oşo üçün kamadı tuğanda. Баягы ожу кышык болсо да байдын баласы сүйлөсүн деп айтат го тугандар. Мына ошол киши Асылбек Жээнбеков тугандар. Асылбек Жээнбеков камалыш керек тугандар. Камала турган адамдар өтө көп. Сооронбай Жээнбеков камалыш керек тугандар. Үмүт жигити үзөлгөн ошол 5-октябрда болгондо колунан айрылган, көзүнөн айрылган жигиттерибиз бар. Олар камалыш керек. Ташиев камалыш керек. Садыр Жапаров камалыш керек. Акыл Жапаров камалыш керек. Камала тургандар өтө көп. Талант Мамытов камалыш керек. Камала турган адамдар өтө көп. Камайбыз деген десек. Ошон үчүн булардын иши менен сөзү менен иши дал келбей тугандар. Карама каршы болуп, бул айткан өздөрү айткан сөзүнөн өздөрү кайтып берет. Көрүп атасыздарбы сөздөрүнү.
Men misal men ayttımбы 7 жыл мурун айткан сөзүмдү мен турушум керек. Ошо эле мына Жээнбеков ошо берген убадаласын аткарбай 3 жылда отуруп кетип калды. Бул деле бул айткан сөздөрүн аткарбайт. Көрүнүп турбайбы? Аткарбайт. Аткарбаган ушул да 7 жыл мурун сүйлөгөн сөзү менен азыркы сүйлөгөн сөзүн салыштырып көргүлө. Ошо эле ошентип эле анализ чыгарып койсоңор болот да. Ара менен адалды, кара менен акты айырмалаштырып билиш керек деп тургандар. А эмне дейин башка? Мен эми сиздерге өзүмдүн пикирим айтып, оюм айтып сиздерге мен таңуулабайм. Өзүңүздөр чечесиңиздер туугандар. Мен эфирим азыр баягы Садыр-Абанын троллдору кирип алыптыр. Мен көбү карасам эле троллдор. Ушу Садыр-Абанын троллдору. Бул Садыр-Абанын троллдору дегеним булар фейктери. Булар бир кабинетте бир 20-30 адам IT специалисттер алып, ошол жерде отургузуп алып, только ошо бизге окшогон активисттерге эфирге атака кылат туугандар. Мына отургандар бааны фейктер туугандар. Көбү фейк. Көбү фейк. Ошон үчүн эми туугандар, буну кыргыз эли мындай айтканыбызда пешенеги годелек тепкен окшойт. Кыргыз элинин пешенеси. Ушу президентти тандашыбы билбейбиз. Мына көрдүңүздөр да, мына президентти шайлап алып не болду? Только убытка кыргыз элине. Sen Россиянын жаранын биз менен ишиң болот. Мен Россиянын жаранын эмесмин. Биринчиден мен сиздерге көрсөтүп кеткенмин. Менин кыргыз паспортум, кыргыз жарандыгым бар. Керек болсо ошто пропискам бар. Мен ошону көрсөтүп коем сиздергечи. Керек болсо азыр деле эфирде көрсөтүп коем кыргыз жарандыгымы. Азыр көрсөтөйүнчү, туруп туруңуздар. Туугандар, мына азыркы фейктерге көрсөтүп кетейин. Мына көрдүңүздөр, мына алысыраак кылып коеюн. Мына менин паспортум туугандар. Паспортум мына менин кыргыз жарандыгым. Мына көп айтып атат, бул Россиянын жараны деп. Мен Кыргызстандын жараны болом туугандар. Ошо. Кыргызстандын жараны силерге карапайым элдин баласы эле болом. Ошол туугандар, мен дагы бир жолу чакырып кетем кыргыз элин. Ошол 11 апрель 21 жылдын референдуму каршы добуш беребиз. Иштейм деген адам кайсы конституция болбосун иштейт. Бул адамын ичиндеги тилеги өз иштей турган адам эмес экен. Бул адам ушул кыргыз элинин байлыгына кол салып, кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлобогон, кыргыз элин иттен питке мингизген адам экен туугандар. Бул ушул мен жеке өзүм оюм. Ошон үчүн мен бул кишини как президент катары тааныбайм. Мен сиздерди чакырып кетем. Тааныбаганга бул президент катары себеби жаңы шайлоо болуш керек. Бул киши сүйлөп кетет люстрация жөнүндө. Ошол люстрация болуш керек эле. Туугандар, бул киши 2 жолу соттолгон адам. Бул киши 2 жолу соттолгон адам. Эми элестетип көрсөңүздөр, 2 жолу соттолгон адам кантип президенттикке барат? Bunun статьяларда оор кылмыш. Бул баягы строгий режимде отурган аны Молдавановкада. Кантипсиңер ошол адамды президенттикке алып келдиңер? Бул жерде ошо эле Жээнбековдун, Райым Миллондун, ошо бир 5-6 топтун 5-6 топтун коргоп 5-6 топту. Ошону эле президент кылып шайлап коюшту бунучу. Ошо 5-6 топтун кызыкчылыгын ойлоп эле буну шайлап коюшту туугандар. Кыргыз элин ойлоп турган бизде саясатчы бир эле адам, ону мен кийинчерээк айтам туугандар. Бизди ойлогон адам, таза адамдар өтө көп туугандар. Азыркы мына ынтымак партиясына Райым Миллондун мекеним Кыргызстан туугандар. Ушуга мекеним Кыргызстан аз ынтымак болуп барат, каршы добуш берет. Ата журт партиясы ушу бийликтин партиясы туугандар. Ушуга да мошенниктердин партиясы, буга да каршы добуш берет. Ошо ата журт менен ынтымак партиясын жергиликтүү кеңешке вообще жакындатпайлы туугандар.
жергиликтүү кеңештерге бар ошол эле жакындатпайлы. Мына клон партиялар бар туугандар, ошо бийликтин партиялары. Ошо Ата журт деген партия, бул ошо билесиздер кимдин партиясы, бийликтин партиясы, бул каршы добуш берет. Ынтымак партиясы бул Райым Миллиондун каржылаган партиясы. Ошон үчүн буларды жергиликтүү кеңештерге жакындатпайлы туугандар. Такыр жакындатпайлы. Биринчиден Инамбеков Дастан премьер-министр болуп Мадумаров турган эмес. Акылың менин жайында болсо ошентип сүйлөбөйт элең. Себеби премьер-министр Адахан Кимсанбаевич премьер-министр болгон эмес биринчиден. Адахан Кимсанбаевич вице-премьер-министр болгон, катчы болгон, госсекретарь туугандар. Андан кийин спикер болуп иштеген туугандар. Ошон үчүн билбегендерге мен дагы бир сыр айттым. Баягы билбегенден кийин аралашып не кыласың дегенде. Менге кичине барып ошол базы троллдорго айтып кетейин Садыровага. Ошо силер тандаган адамдын мээси менен менин мээм салыштырганда Садыроваңардан 100 эсе мээм бийирак иштейт туугандар. Ачык эле айтайын, Садыроваңарга окшоп мен арамкор эмесмин. Садыроваңарга окшогон мошенник эмесмин. Мен бетке айтам. Колуңан келбейби, кет иштен. Колуңан келбегенден президентке эмне барасың? Колуңан кокот тийин келбегенден кийин. Популист сөздөр менен барып алып, азыр только кыргыз элине зыян келтирип атат. Туурабы? Аны не? Менен башка эч ким айта албайбы. Силер деле айтып кыла, чыккыла, айтып кыла, бетине айтып кыла. Мына мен берде көп адамдарды билем, бетине эле айтат, эфирде чыгып алып, Садыр зек, Садыр мошенник деп көп айтат. Силер деле айтып кыла ал нерсеничи. Чыдасаң деле, чыдабасаң деле бул иштелбейт. Мына ким Динара иште албайт бул киши. Мен айтып атпайм, көлүн, мошенниктин көлүн турат да бул адам. Кантип иштейт? Мына көрдү. Жер үй кетти, кумтөр кетти, жетим той кетип атат. Гез кетти. Кече дагы жакшы сокко анклав, Өзбекстан анклавына коридор бербейин деп чүчүт калды. Дагы элибиз чыгып айтып калган үчүн ошону кайта сөздөрүн башкача кылып чыгарып беришти туугандар. Biz talap kılabız. Bu kişinin mıyzamsız ekenini biz tanıyız. Men tanıyım, mıyzamsız prezident ekenini. Prezident Katar'ı men bunu tanıyayım. Men de şu Kırgız elini çakırıp kettim. Bir muştumga çoğulalar tuğanlar. Bir öyle söz tuğanlar. Biz bu prezident Katar'ı tanıyayız deyip durup aytıp koysak boldu söz. Bu prezidentin öz parlamentçisini koyup verildi tuğanlar. Жаңы шайлоо жарыялайбыз да, жаңы шайлоо баягы таза адамдарды алып келип президентке коебуз туугандар. Бул мошенник экен да. Анан иллюстрация деген законду кабылдаш керек ошол жердеги. Иллюстрация деген законду кабылгандан кийин жаңы жүздөр келет, мына окшогон мошенниктер, Садырга окшогон, Ташиевке окшогон мошенниктер, Талант Мамытовго окшогон мошенниктерди түрмөгө тыксак, Райымды түрмөгө тыксак, Жээнбековду түрмөгө тыксак, акал-укалдарды. Бир 20-30 мошенникти түрмөгө деп койсок туугандар болду. Ошо менен жашоо керемет. Ток адашпашыбыз керек да, таза адамды тандашыбыз керек. Анализ кайдыгер бар, анализ кылышты үйрөнүш керек туугандар. Мына 30 жылдан бери жакшы Кудайга шүгүр. 30 жылдан бери бизди алдап, каныбызды соруп келип атат. Эми бул аз келгенси мына мошенникке келип бул дагы баштады. Только зыян алып келип атат туугандар. Мен айтып калчы мага мына ишти кылды, Кыргыз элине мындай жакшы иш кылды деп айтып калчы, мен ошону бир иш кылганын айтайын. Айтып кылып бергечи, мен ошону таң калайын. Туугандар, кайдыгер карап жүрүп ушул акыбалга түштүк туугандар. Кайдыгер келип ошол шайлоолорго барбай туугандар. Шайлоолорго барбайбыз. Таза адамдарды тандабайбыз. Ошо акчасы көптөрдү тандайбыз. Акчага кул болбойлу туугандар, акчага кул болбойлу. Биз Кыргызстандын келечегин ойлосок, Кыргызстанды өнүккөн мамлекеттерди жаңы мундарға таштап кетебиз десек, өзүбүздөн баштайлы. Анан сын пикир айтып койсоң, жамандаба дейт. Бул жамандабага кирбейт, бул сын пикир дейт туугандар. Кемчиликтерин айтып атабыз, мен дагы чакырып кетейин. Мен кайсы президент болбосун? Мен ошол эле Атамбаевди президент катары тааныган эмес. Мен ошол эле Жээнбековду президент катары тааныган эмес. Мен ошол эле Роза Исаковнаны президент катары тааныган эмесмин туугандар. Мен өз позициямды билдирип келип атам. Жашым бир 37 чийип калды туугандар. Кеч боло электе туугандар, кеч боло электе ойлонолу туугандар.
Эртең ушул Кыргыз деген мамлекетибизди жоготуп албайлы туугандар. Мына көрүп атпайбыз, зордуктап эле жер үйдү талас элинен сурап эле берип койду го, туурабы? Эртең ким кепилдик берет, эртең жетим тоон ошентип берет. Кыргыз эртең айтат да, биз өзүбүзчө жашай албайт экенбиз. Биз Россияга же Кытайга бир провинция бололу десе, ошого да макул болосуңарбы? Жок, туугандар, адашасыңар. Биз ошого жол бербешибиз керек болчу. Жер үйдү берип атканда, жер үйдү берип атканда ошол жерде талап кылыш керек. Сен эл менен кеңештиңби? Сен өзүң биринчи мыйзамдуу президент бол, анан кийин ошентип Кыргыз элинин байлыгын таркат. Ошентип Кыргыз элинин байлыгын иштет депчи. А бул мыйзамсыз президент өзүм билем өтөгүм төргүйлемде эле жер үйдү берди, ГЭСти курам деп айтты. Кече Шыкмаматов айтат, биз эми келишимге барып атабыз деп. Бул эмне акмакчылык? Кимисине ишенели? Ишене турганы барбы? Ооба, менин эки жарандыгым бар, мен onu эч тааныбайм туугандар, Эки жарандыгым бар. Onu мен тааныбайм. Колуңардан келгиле, силер деле кылбагыла эки жарандык. Керек болсо 3 жарандыгы, 5 жарандыгы барлар бар туугандар. Колуңардан келе кылбагыла, эмнеси бар экен? Менин эфиримде көп баягы Садыраванын троллдору, тряпкалары кирип алыптыр, көбүмдө карап көрсөм, өз пикири жок, ошол Садыраванын жалагандар, пакта койгондор экен, көбү. Мен буларга көңүлдүү эле билип койсом болот. Өтө эле көп суроо болуп кетти, өтө эле көп. Мен тааныбаган президентиңби? Нургүл Молдошева. Бул мошенник да, президент эмес эле мошенник. Зек. Менчи туугандар, азырына карап чыгып, СМС'терди окуп чыгып, мен каалаган күнү барам, кааласам келем. Мен любой кайсы мамлекет болсун бара берем. Бул өз төрөлгөн жерим. Кааласам барам, кааласам барбайм. Мен бул Садыраваңарды тааныган эмесмин. Түрмөгө тыкса деле тааныбайм. Ошол туугандар. Мен айттым го, мен тыгып алып булар бир нерсе табабы эле туугандар. Мени камаса эртең дагы башкасы чыгат туугандар. Эмнеси бар экен? Мен ошо түрмөсүнөн коркуп каламбы? Адам күлкүсүн келтиресиңер де. Bölüşüyoruz efirdi tuğanda, efirdi bölüşüp ketebиз. Men ayttım, boldu, Kırgız elim dagы çakırıp kettem, bul kişini tanıbayız, jokko çıkarabız. Mına 5-oktyabrdan bolgon beyagın polnu toktonu öp kasıp, bardı jokko çıkarılat tuğan. O vakı saatı gelet, jokko çıkarabız dagı. Ошол мыйзамсыз, кворумсуз шайланган премьер-министр ол да жокко чыккан. Ошол 120 депутаттын 28-октябрдан бери мыйзамсыз туугандар. Булар чыгарган токтом, өкүм, референдум долбоор барды жокко чыгат туугандар. Мен дагы айтып кеттем, мен буларды айтып кетип атпаймынбы? Ана мыйзамсыз түрмөгө апарып тыккандар бар, мыйзамсыз. Мына ошол Тилекмат, Сегизбаев, Курсан Асанов мисалы. Ошолор кугунтук жеде да. Ошол 6-октябрда болгондо, 5-октябрда басып алган кимдер болчу? Ошол өзү да Садыр Жапаров бийликти басып алганы өзү камалыш керек анда. Мыйзамсыз чыкты. Бунун сурогу бүтүшү туугандар 25-жылы 5-сентябрда бүтмөк экен. 25-жылы 5-сентябрда сурогу бүтмөк экен. Бул жогорку сот чыгарган өкүм 5-сентябрь 25-жылы бүтмөк экен туугандар. Эми элестетип көрсөңүздөр, бунун азыр ошо 5 жылдыгы бар, айтып кетейин. Мыйзамсыз чыккан. Эми буга кошуп бир 200 жыл берсек деле кем кылат бул кишигечи. Ана мен айтып атпаймынбы, буну конституцияны өзгөртөбү,
Бул Кыргыз элине конституциянын кереги деле жок өзүмдө. Ачык эле айтайынчы. Бул просто повод болуп атат да. Эптеп элди Кыргыз элин алдап, жаңы конституция киргизип, буга 10 жол эмес, 500 жол конституция өзгөртпесек деле иште албайт. Мына мен айтам. Иште албайт. Ага ме керек. Бу агаңарда ме деген жок. Төпөрөсүндө айтканда айтайынчы, ушу укуңар келип атам. Тугандар, саламатта калыңыздар. Мен дагы эфирге кирем. Рахмат ушунча адам кирип көрүп бергениңиздерге. Эфиримин тугандар, жакшы сөз жазгандарга өтө чоң рахмат. Амнабы троллдорго айтып кетейин. Туз жалай келе, садырабаңар иштелбейт, колунан келбейт. Тааныбайбыз президент катары, тааныбайбыз садырабаңар. Болду. Кетет жакында Кудай каласа. Убак сааты келип калды. Өзү эле кетет, өзү эле арызын жазат. Мен Кыргыз элим мени кечирип койгула, мен иштей албайт экенмин деп туруп өз арызы менен жазып, ошо бар өзүнүн катасына барат Молдовановкага. Ошол туганда. Саламатта калыңыздар.